Алла Таала ушул Исра сүрөсүнүн 18-аятында мындай дейт: Ким бул дүйнөнү тааласа, ага шашылыш түрдө беребиз дейт. Ким бул дүйнөнү талап кылып, байлыгын, малына жетейин деп артынан чуркап талап кыла турган болсо, biz каалагандай берип коебуз ал нерсени. Бирок сумма жаална лаху жаханнам. Бирок андай инсандарга бул акыретте эмес, бул дүйнөнү тандап, бул дүйнөнүн артынан чуркаган инсандар үчүн тозокту даярдап коебуз дейт. Яслаха мадмуман мадхура. Ушундай шерменде болгон, башыны жерге сабылып кор болгон абалда ошол тозокко түшөт. Бул дүйнөдө байлыкка жетип аткандык бул бир бактылуулук эмес экен. Качан бул дүйнөдө бир байлыкка жетип бактылуулук болот? Качан ошо байлыкка жеткен учуруңузда, дүйнөнүн артынан жүрүп аткан учуруңузда, ошол дүйнөнүн максаты акырет боло турган болсо, анда бул дүйнө эмес, бул дагы акырет болуп эсептелет. Сиз акча чогултуп жатасыз, акчанын артынан чуркап жатасыз, чоң бизнес кылып жатасыз. Максатыңыз эки эле максат бар. Биринчи максатыңыз адалдан таап жейин, бирөөнүн акысына кирбейин, адал ырыскы менен өзүм үй бүлөмдү багайын дейсиз. Экинчи максатыңыз пайгамбарыбыз айткандай, башкаларга пайда келтирүүчү инсан эң бир жакшы инсан дегендей, башкаларга пайда келтирейин, колунда жокторго жардам берейин деген максат. Ушул эки максат менен соода кыла турган болсо, ал соода акыреттик ишке айланат экен. Сыртыңызда көрсөңүз, мечитте эмес, базарда жүрүшүңүз мүмкүн. Таң атканча кечке чейин. Бирок ниетиңиз адалдан ырыскы таап, менин колумдан келет экен соода кылуу деп сооданы кылып, колунда жокторго акырын жардам берип, мечит, медресеге жардам бергениңиз бул дүйнө эмес, акырет ишинин артында жүрөт деп. Андай соодагерлерди пайгамбарыбыз бул дүйнөдө сүйүнчүлөп, мал анбия ва шухада ва сиддиқин деп хадис айтат. Андай соодагерлер адалдан ырыскы таап, башкаларга жардам берейин деген соодагерлердин даражасы кыямат күнү пайгамбарлар менен чогуу болот экен.